Өткөн күн кала берет тарых болуп, эртеңки күн тосуп алат жарык болуп, ден соолуктун кадырын бүгүн билгин, кала берсин көп жылдарга байлык болот деп. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен, сиздер менен 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасында болмокчубуз. Бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү биздин куттуу студиябызда баарыңыздарга белгилүү эл табыпчысы, кыл тамырчы агабыз Дүйшөнбек Чомоев агабыз болмокчу. Алгач ирет биздин көрүүчүлөрүбүз менен амандашып, саламдашып алыңыз. Ассаламу алейкум, элим, журтум, туугандарым. Сиздерди бүгүнкү биринчи жолу ушул 7 каналга чакырып, ушул жака бир жакшы бир терең ой жүгүртүү боюнча чакырганыңар үчүн мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздерге чыгармачылык ишиңерде ийгилик, анан кийин бекем ден соолуктуу болушуңарды тилейм. Чоң рахмат, бар болуңуз, аман болуңуз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи, бул агабыз жалаң эле элдик табыпчы болбостон, чыгармачылык жолдо дагы кыргыз элибизге салым кошуп, сонун чыгармаларды жаратып келе жатат. Ал эми бүгүн болсо жалаң гана ушул табыпчылык боюнча элибизге жакшы кеңештерди бермекчибиз. Алгачкы өзүңүздү жөнүндө кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Эмгек жолду Сусамырдан баштадым да, тракторист болуп. Анан Сусамырда 4-5 жыл иштегенден кийин багы менин жигиттик милдет армиянын катарында 2 жыл болуп келип, анан 74, 75, 76 жылы. Анан 76 жылы келип кайрадан ошо Сусамырга эмгек жолду улап баштадым. Аерден бир топ жыл иштеп, анан ошол жерден 1977 жылы Сусамырлык сулуу кызга үйлөнүп, анан ошол жерден дагы эмгек жолду улап, анан ошол жерден эмгектенип, анан аерден Сусамырдан ошол бир кыз, 3 уулдун эне атасы болдук. Анан аерден кийин мен багы активный жакшы эмгектенген үчүн аерден улам тепиштерин көтөрүп отуруп, бригадир болуп, анан бригадирлик иштеп механик болуп, ошентип жүрүп, анан кийин багы окуш керек болуп калып, Токмокто айыл чарба техникум бүтүп келип, анан кайра келип ошол жерде инженер механик управляющий болуп, Сусамырда буга шаягы 30 жыл эмгектендим да. Анан 30 жыл эмгектенгенден кийин, багы негизи илгери Омурбай Нарбеков деген бул элдик медицинаны көтөрүү боюнча 1989 жылы көтөрүп чыккан эле. Анан ошондо мен дагы ошолордун катарына келип, багы тамырчылык боюнча, анан дар чөптөр боюнча. Мен ошо Омурбай Нарбековго келгенде 1979 жылы келдим. Ошондо мен 4-5 чөптүн дар чөптүн түрүн менен келсем, ошол жерден ал жерде практика, тажрыйбалар үйрөнүү жолдору менен, ал жерде ошо кытайлыктардын менен кошо иштешкен жолдор менен, анан эл жерди кыдырып жүрүп отуруп, анан кийин багы дар чөптөр боюнча өздөштүрдүм. Негизи менин эмем тамырчылык болду да. Анан Омурбай Нарбеков мага жакшы сунуш айтты. Жолдош Чомоев, сен дарыгер болом десең, эл кыдыр, жер кыдыр. Анан кийин ошол жактан, анан кийин барып анан табып болосуң деди. Табыпчылык кесип сизге ким аркылуу келген? Эми табыпчылык кесип мындай айтканда, мен таятам илгери ошо жайчы болгон экен, багы эмелердин дин окуу боюнча мугалим болгон экен. Андан кийин өзү дагы ошо табыпчылык кылган экен. Анан апам сыныкчы болгон экен. Анан мен оюмча улам ошолордон уланып
тайга тайындардан ушунду уланды. А бирок Союздагы багы эмгектенген ушулордун улап кетүү боюнча көп аракеттер болду да. Кыл тамырчынын кеңеши деген китептин ичинде ушул дарыланууга эмнелер камтылган ошол китептин ичиндеги өзүңүздүн жазган ойлоруңуздан бөлүшө кетсеңиз. Бүгүнкү студияга келгенче бул Кыл тамырчынын кеңеши деген китеп бул 5-чи басылышы да. Жыйнакталышы, жыйнак 5-чи басылышы. Мен багы таапчылыкты мындай улаганда айтпадым, 20 чөптүн түрү менен улап келип, анан кийин улам бара улап отуруп 700-800 чөптүн түрүн өздөштүрүп, анан аларды өздөштүрүп эмес, аларды элге багы үлгү катары болсун деп, ошолордун баарын кайра иштеп чыгып, ошо дар чөптөрдүн немелерин баарын иштеп чыгып, анан кийин китеп кылып чыгарып жасылды да. Бул жерде Кыл тамырчынын кеңеши болгондон кийин бүгүн мен ошол китептер боюнча эң алгачкысы ушу тамыр кармоонун варианттарын элибиз билсе дейм да. Мисалы үчүн тамыр кармоо деген эмне экенин көп табыптар билбей түшүнбөйт да. Туура багыттабайт. Элдер болсо, тамырчы экен бул, диагноз коет экен деп коет. Мен ошондо айтып коет элем да, тамыр кармоо деген эмне? Бул мүнөз. Мүнөз деген эмне? Ысык, суукта ажыратуу. Болду. Ысык менен кайсы оорулар ооруйт, суук менен кайсы оорулар ооруйт, ошол тамыр кармаганда байкалат да. Китепте тамыр кармоонун сырлары жазылган. Тамыр кармоонун сырларын ошол камтылып, ошол туура түшүнмө берип, кийинки муундарга берилди да. Тамыр кармоонун кандай ысык деген эме, суук деген деп. Мен дагы бир жолу айтып кетдим. Тамыр кармап, көп табыптар кичине адашып атат да. Алардан кечирим сурайм. Тамыр кармоо деген эмне? Бул мүнөз, айтып атпайбы? Ысык суукту айырмаганларыңыздар. Анан тамыр кармап туруп, анан башы ооруйт, ичи ооруйт, тиги экен, бул экен, анан кийин ысытма болуп, суутма болуп деген сөздөрдүн баардыгы бул туура келбейт да. Тамыр кармагандан кийин ысык суук менен ошого жараша дары чөптөр колдонуш керек, мүнөз колдонуш керек. Анан кийин ошону айтып кетет элем да. Биздин өлкө бул жаратылышка бай келет эмеспи? Анан ушул дары чөптөр менен дагы элибизде дарылып келе жатасыз. Анан ошол дары чөптөр дагы ушул китепке камтылган да, кандай дары чөптөр менен дарыланыш керек? Менде ушул дары чөптөрдү өздөштүрүү боюнча эң кызыгуу багы айтып атпайм, сиз сурабадыңызбы тиги кенже эме деп, бул эмнеден уланып кетти дарыгерлик деп. Бул дарыгерликтердин уланып кетиши, мен атамды көргөн жокмун. Апам ошо 4-5 жаштарында жумгалда бир узак токойлорго, тоолорго эрмек кылып жете алып ээрчитип алчу эле да. Анан ээрчитип алганда, анан күндөрдүн биринде мага да эскертип койчу, жылагындарды көргөндө качып кетип, тигиндей болуп туруп, анан бир күндөрдүн биринде мага катуу эскертти. Балам, мен азыр улгайып баратам, анан жылаа менен арбашам дечү. Анан арбашканда эмне болот десем, эгерде жылаа менен арбашканда мен ээчибей койчумун кээ бирде жалкоолонуп. Мен ээчип ал, мен жылаа менен арбашып жыгылып калсам, сен сактап каласың менин жанымда дечү эле. Кантип сактайм дегенде айтат эле, жылаа менен арбашканда мен жыгылып калсам, анда жылаң келип мени чагып кетет. Ошондо келип жылаанын куйругун алып ыргытсаң, ыргытып ийсең, ал жылаан кайрылып келбейт. Анан мени сактап каласың деп. Анан күндөрдүн биринде ошондой туш келди, жумал келди, дагы чаң буртулаган, чаң чийдин жээгинде жол менен кетип барсак, тиягында шаркыраган суу агып атат. Анан бирок бир жылаан келип эле тик туруп калды, ышкырып калды. Анан апам да жолугун жая салып эле алды, отуруп, чөгөлөп отуруп, экөө сүйлөшүп калды. Арбашып баштады. Мени мынтип койду, мен үйрөткөндөй жолдун четинде калыс болгон сыяктуу туруп турдум. Калтырап, титиреп, не болуп кетет деп. Бир убакта эле күтүлбөгөндөн апам шалк жыгылып калды да. Топуракка да угунуп калды. Анан жылаан акырын алды, ал
кетип калар экен. Жыгылып эле акырын сөйлөп жүргөндө эле бага айтуу боюнча жыланын куйругун алып туруп ыргытты. Чийди өтө. Мен 5 жаштагы канча ыргыттым дейсиң билбейм. Бирок чийдин арасына ыргыттым, кайра кайткан жок. Бирок та көп бир 10-15 мүнөт өттү деле билбейм. Бир топтон кийин эс алып туруп, анан тиги суун жейине барып, жуунуп, onu жолду дагы усартатып кеттик дегенде мен ыйлап болбой койдум. Барбайбыз дедим. Кеттик кайра. Эмелден эле келатканбыз. Эми Аралга чейин барыш керек, Сарбулунга чейин барыш керек. Барбай да ыйлайм, жок деп. Ошойдон анан кийин анда мен бир 3 чөптүн түрүн чогултам. Мен чөптөрүм кара жыгач керек эле деп эле. Жок, мен чоңойгондо кийин өзүм терип берем деп. Ал мен ойлоп отурмун, ал көз өтүп кетет, улгайып калды дегенге. Мен чоңойгондо терип берем деп убада кылдым. Ошондо канча 3 чөптүн түрүн айтты да. Анан кан токтотуу, сыныкчы болгондон кийин кан токтотууга, сөөгүктү камдаштырууга, анан дагы айыктырууга 3 чөптүн түрүн айтты. Анан мен убада алдым. Ошентип андан кийин жол сапарга чыкпай калдык. Мен караганды издейбизчи. Анан ошол апама берген убаданы Сусамырда бригадир болуп иштеп жүрүп, колум бошобойт, бригадирден бошонуп, анан атайын мал чарбасын уюштуруп, кооператив. Анан тоого чыгып кеттим да, ошо чөптү издеп аткан уктада оңоройуна бирок чыгырып калды. Анан бир 20дай чөптүн түрү менен бардым. Анан ал менен элден, медицинадан, тияктан бияктан алып, анан ошту, жалбатты, тияктын баарын бүт жерди кыдырып жүрүп, анан жана чөптү өзүштүргөн. Ошондон уланып кетти да. Болбосо аяга убада бербегенде мен дарыгер болбой эле ошо механик бойдон кала берет белем, анан союз бузулуп. Анан ошо дарыгерлигим ошондон уланып кетти десем болот. Сиз айтып атпайсызбы, азыр ошо чөптүн түрлөрүн менен дарылап баштадым депчи, ошо чөптүн түрлөрү кандай мезгилде териш керек? Кандай жерде кургатып, жана ошондой эле кандай жерде сакташ керек? Жакшы суроо да. Азыр мисалы үчүн мына базарларда, жолсо аптекаларда, бардык жерлерге барсаң, баягы өзүң каныгып калгандан кийин аларга чөптүн түрлөрүн карап атып, бул суроого өтүп кетип, мынтип тигинтип айтсаң, сен кыйын болсоң, бар чөптү терип албайсың, даяр чөптү алсаң албасаң жок дейт. Бирок мен эскертип да кетет элем да. Мисалы үчүн ош базарларда чөптөр мына 5-6 жылдан бери турган чөптөр бир күнү жаанда, бир күнү ысыкта, бир күнү шамалда эшикте отуруп алып сатып атышат да. Эми алардын өзүнүн убагы, мезгили болуш керек, чөптөрүнүн мезгили. Мисалы үчүн мына Кудай буйруса өлбөгөн жарга жаз келди. Мына азыр уже байчечекейлер чыга баштады. Азыркта мына бака жалбырак чыга баштады, жалбырак, уяктын жалбырактары чыга баштады. Ушул мезгилдерде ошол жалбырактарды терүү мезгили болуп калат да. Анан гүл ачылганда гүлдү терүү мезгили. Ар бир өзүнүн мезгили бар. Жалбырак биринчи терилет, анан гүлү терилет. Андан кийин гүл түшкөндөн кийин анын жалбырактары терилет. Ошондо отуруп ар мезгили бар да. Ошол мезгилде ато мисалы үчүн дар чөптүн түрү, гүл чөптүн түрү бул 1 жылдык кандай сурокто убакытта 1 жылдан кийин ал өз сапатын жоготот. Дарылоо сапатын жоготуп турбайбы? Ал эми мына базарларда 5 жылдан бери ошол эле чөптү сатып атат. Анан ушуга дагы эскертүү болуп атат. Анан тамырларды да коелу. Бул тамырлар болсо, улар 3 жылга чейин сактаса болот. Ошондо дагы баягы чөптү мисалы үчүн кургатарда мисалы үчүн мисалы үчүн өтө шамал болбогон, күн тийбеген, жаан тийбеген жерге жалбырактарды ийилип, тизип, баягы бирине бири жабышып калса, бүксүп кетет, чирип кетет. Чөптөрдү да өзүнүн нормасы менен корготуш керек жанагындай жерде. Анан тамырларды болсо, мен да бир жолу айтам, тамырларды алганда топурактан ажыратпаш керек. Топурактан ажыратпай корготуш керек. Анан ошо нымдуулук кетсе, ошол топурактын сыртындагы дарлардын баягы жердин өзүнүн тигинин буулоо жолу бууланып аткан ошо жерден алат да менен
дарылык касиетте ошол экилердин баарын анан кургап бүткөндөн какчы кургаткенен жууса болот. А то сразу алып жууп койса бүт Касиетин жоготуп салат свойствосы кетип калат дагы. Ал кургаганга да жол бербейт. Анан тамырларды дагы баягы кургатканда, конечно, аралыгын ачыш керек, жесе кетип майдалап турган кургатыш керек. Аны дагы ошо көлөкөлүү, сеткалуу жерлерге кургатыш керек. Сиз айтып атпайсызбы? Тамырларды 3 жылга чейин сакташ керек, гүлдөрдү деген 1 жылга чейин сакташ керек дедиңиз, Ошону кандай кылып сакташ керек? Мисал үчүн баягы чөптөрдү шамал болбогон жерге туруш керек болсо, мындай эми баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Анан эми азыр бизде мүшөктөр бар. Ошо мүшөктөргө сактаса болот. Анан кагаз мүшөктөргө сактаса болот. Мисал үчүн жанагындай тамырларды болсо, аларды ошо кургагандан кийин негизи ным болбогон, кургак, шамал, кичине шамалдап тура турган жерде сакталса көпкө сактала берет да. Ушул азыр эле жаңы айтып өткөн сиз чөп жөнүндө, гүл жөнүндө бардык айтылган кеңешиңиздин баары ушул китептин ичинде, ушул жерден алса болот. Ошо мен дагы бир могу тамыр боюнча тамыр боюнча жөн эле айтып койдум, тамыр кармоо деп, мүнөз деп. Ошо боюнча тамыр кармоо боюнча дагы мен бир кичине эметип кетейин. Тамыр кармоо деген эмне деп. Мисалы үчүн, мына тамыр кармоо деген эмне? Бул мүнөз. Мүнөз деген эмне? Бул ысык суук ажыратуу. Мисалы үчүн ысыкчан, мисалы үчүн адам, эркек адам бул ысык тапта болот. Бул аял киши суук тапта болот. Ал эми жанагындай ысык суу ашынып кетпир деген булар тап болуп калат да. Мисалы үчүн эркек киши суу өтө ашынып кетсе, бул суук тап болуп калат. Суук тап ашынгандан кийин ысык тап болот. Аял киши мисалы үчүн сууга ашынып, анан ысык тап болуп калат. Ошолордон баардын ысык суугун тактап туруп, анан эгерде көп дарыланып, анан туура эмес тамактангандан жанагындай ысылуу суук деп коет. Муну чарылсын дейт. Ысылуу суу аралашып калса чарылсын дейт да. Анан ал чарылсындарды мисалы үчүн багы бир жагына караса көпкө чейин, мисалы үчүн чарылсындар сууктанайын десе суукту көп жакпайт көпкө чейин, ысыктанайын десе ысык желдери көпкө жакпайт. Ошон үчүн аларды мындай абайлап бир 3 күн сууктап, 3 күн ысыктап, ушунчун үчүн. Ал эми ысык ашынган адамдар болсо, ал ысык ашынган адамдарды бул мүнөз менен, орусча диета менен кармайт. А суу ашынгандарды илгери бизде жер орого салган, буулаган, ушундай жолдор. Эми алардын ыкмалары көп, жерде алардын баарын айтыш кыйын. Анан баардын ушу кандай колдонуп, кандай ысылташ керек, кандай суукташ керек, дар чөптөрдү кандай мезгилде териш керек, кантип кургатыш керек, кайсы мезгилде териш керек, бүт ушу китепте бар камтылган да. Мисалы үчүн адам баласынын ысыгын чыгарышка, суун чыгарыш, мисалы үчүн жел кабыс деп коет. Аял кишилер жел кабыс алганда кандай кылып жел кабыс шишип кеткендерди кантип чыгарыш керек, бүткүлдөн жер орого салуу, буулоо, кайсы чөптөр менен буулоо, бүт ушу китепте кеңири таралган да. Анан мен бир нерсе айтып кетерим. Мен мисалы үчүн багы ойлогон ойду кыстаган турмушчу болсо, неме өзүңдүн багы айтканда каражатың жетсиз болгондуктан мен болгонун ашып кетсе бир 2000 китеп чыгардым. А биздин Кыргызстанда 7000ден 3000 адам бул китепти пайдаланса, өзүнүн ден соолугуна аябай пайдалуу болот. Ошон үчүн мен айтып элем, кимде-ким бир неме финансовый жагынан эгерде мындай шарты болсо, ушу китепти пусть берейин чыгарып алып туруп, элге жайылтып, бул китеп үлгү. Мен мисалы азыр 71демин, мындан кийин маалымат бар. Муну айтканда үлгү эле айтканым болбосо, иштеп бүттүм, китепке киргизип атам. Ушу китепти чыгарыш үчүн көп каражат керек да, элге жайылтыш үчүн. Мына даяр, оңой, жөнөкөй,
ошону жайылтыш керек. Мен ушу кимдекир ушул эмелерди ушундай өзүнүн караттуулугу жетиштүүлөр болсо, ушу китепти чыгарып элге жайылса, сооп болот деп атпайбы? Анан бул сооп болот эле дейин да. Айтып атпайсызбы сиз илгерки заманда ысык суук деген эле оору болгон да. Азыркы заманда көптөгөн оорулар чыгып жатпайбы азыркы учурда? Азыркы учурда ковид деген мынакей 2020 жылдары кандай гана кыйналдык, ошондой ооруларга ушул чөп аркылуу дарыласак болобу? Эми андай ооруларды чөп аркылуу дарылаганга мисалы үчүн мен айтып кетилдим, тамырлуулар болсо жанагындай ушу тамырлардан чөптөрдөн жана тумма кылып настой ошондой кылган убактарда ошондойлорун болот. Бирок чөп бул мисалы үчүн жанагы эркек ургатчы деп атпайбызбы? Чөптүн дагы эркек ургатчысы болот. Мисалы үчүн чөп эркеги ысык, ургатчысы суук болуп эсептелет. Аял киши суук, эркек болсо ысык болот турбайбы? деп эсептелет. Андай чөптө да бар. Анан андай оор нерселерге чөптү байкап өзүнүн табына жараша. Эгер ысык ашынып атса, чөптү пайдаланса да болот. Кайсы бир жиги ооругандарга, эгер суук ашынгандарга чөп болбойт. Ага жанагындай туммаларды, настойкаларды, ачытма түрлөрдү, жанагындай терилерди колдонуу, ушундай жолдор менен колдонсо болот да. Анан баардык ооруга эле бул чөп дары болот дегенге, мына мен 31 жылдан бери иштеп келатам. Мен баарын иштеп чыктым. Ага кичине байкаш керек да, негеде чөп эле баарын дарылай берет деш болот. Анын башка ыкмалары, мүнөз жолдорго, жанагындай ар кандай ыкмаларды колдонуу жолдору, илгеркилердин жолдору бар. Илгери айтып атпайбы, азыр мына кедербай бочка деген бар, буу менен дарылоо деген бар. Азыр сонунда илгери жерди ороого салып, желга салгандарды ошол эге жалбызды төшөп, жалбызды буулап, суу куюп, суудан буулап, жерди дымдап, ошо менен алдырган. Азыр бочка бар даяр. Азыр заман. Андыктан ушул чөп дарыларды да өзүнүн нормасы менен дарылаш керек. Өзүнүн нормасы менен. Эгерде тамыр кармап туруп жага турган кишиге жагат. Анан мен жанагындай мисалы үчүн уулуу чөптөрдү колдонуп атабыз. Бизде уулуу чөптөрдүн түрлөрү көп. Мисалы үчүн уур чөптү не деп коет? Аканит деп коебуз. Аканитке бүт адырашман деле, миң думана деле, уу коргошун деле, көп чөптөрдүн түрлөрү бар. Жанагы теги чистотел дагы ушунун баары аканитке кирет. Аканиттин ичинде өзүнүн бөлүмдөрү бар да, чагымдуу. Мисалы үчүн уу коргошунду мисалы үчүн колдонуп атышпайбы? Ковид убагында колдонду, бир аял эжелер колдонот, тияк колдонот. Ушул ковидти ушу менен айыктырат деп. Мен мына жанагы соткага жаздым. Ковидти эч качан уу коргош менен айыктыра албайт. Не дегенде уу коргошун, бул уу коргошун дартты айыктырат, только кандай адамдар көтөрүмдүүлүгү болсо айыктырат. Уу коргошун өзү дартты эч качан айыктырат. Уу коргошун адамдын организмдеги вирус, инфекция, микробду өлтүрөт. Анан дарылоо башка жол болуш керек. Анан уу коргош менен дарылайт деп, уу коргошун ичүүнүн өзүнүн жолдору бар да. 3 күн, 5 күн, 7 күн ичиш керек, адам көтөрүмдүүлүгүнө жараша. Ато 40 күн, 60 күн ичирип адамдардын иммунитетин түшүрүп, ал күчүн баарын кубатын кетирип туруп анан кийин болбойт экен деп таштап коет. Эч качан уу коргошунду узакка ичкен болбойт. Чалап колуп иче бербеш керек. Ошон үчүн уу коргошун инфекция, вирустарды өлтүрүүчү үчүн кыска мөөнөттө гана ичиш керек да. Болбосо биз уу коргошунду дайыма колдоно турган болсок, Кыргызстанды кырып алабыз. Сөзсүз чөп дары болобу, медициналык дары болобу, кандай болбосун, ушул дарыгердин врачтын кеңеши менен. Анан андан ашык личный сотторбаш керек да. Мисалы үчүн дар чөптөрдү, мисалы үчүн чөптү, мисалы үчүн 7 күн ич, 9 күн ич, 10 күн эс ал, организм эс алсын, кайра ич. Мочегоний болобу, желчегоний болобу, давление болобу. А дайыма өстөк иче берүүнүн кажети жок. Ошон үчүн бүт бүйдө канча мүнөт, канча даярдаш керек бүт ушул китепке берилген да.
Бар болуңуз, аман болуңуз. Дүйшөнбек ага, чөп дарыларды бул кеңешчинин негизинде дарыланам десеңиздер, мынакей кыл тамырчынын кеңеши деген сонун китеби бар экен. Дүйшөнбек агабыздан ушул жерден келип алсаңыздар болот экен. Сизге чоң рахмат. Куттуу студиябызга. Көбөйтүп алсын деп туранам. Келсин, көбөйтүп алсын, элге жайылсын. Десеңиздер болот экен. Куттуу студиябызга келип алтындай убактыңызды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Убакыт учкан куш демекчи. Убакыт келип жетти. Элибизге бир эркин микрофон берели сизге. Там ушул жерде 7 каналдын баардык жамааттарына бекем ден соолук, усак өмүр, чыгармачылык, элдин көйгөйүн ааламга, элге жеткиргендерден болсун. Баарына тең мен аябайдан ыраазымын. Чыгармачылыктарын тилейм. Андан тышкары эң чоң ааламызда тынчтык, токчулук, молчулук, аманчылык болсун. Чыгармачылар дагы арта берсин. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизден алыстабаңыздар. Мынакей чай үстүндө сырдашу программасы да биз менен Дүйшөнбек Чомоев агабыз болду. Жана Алпыр ага мен Кенжегүл Өзбекова. Бар болуңуздар.